Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде кайрадан мекен таануу сабагы. Силер үчүн бул сабак өтө кызыктуу болуш керек. Биз өткөн сабактарда күн жана түн деген темада сүйлөшкөнбүз. Силер анда бир жылда канча мезгил, канча ай бар экендигин, жана ошондой эле бир жумада канча күн бар экендигин, алардын кыргызча аталышын, сутка деген түшүнүктөр менен таанышкансыңар. Ошондой эле күн менен түн эмне үчүн алмашат деген суроого өзүңөр эксперимент жасап жооп ала алгансыңар. Бүгүн биз силер менен чоң темабыз жаратылыш кубулуштары деген темада сүйлөшөбүз. Жаратылыш кубулуштары деген эмне балдар? Жаратылыш бул бизди курчап турган дүйнө. Анын ичинде көптөгөн кубулуштар болуп турат. Мына ошол кубулуштар менен мындан аркы сабактарыбызда таанышабыз балдар. Бүгүн биздин ошол теманын ичинде кичинекей темабыз бар. Мына ошол тема үстүндө сүйлөшөбүз. Биздин максат силер ошол жаратылышта болуп жаткан кубулуштарды таанып билип үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү кичинекей теманы мен бир ыр саптар менен баштагым келип турат. Жалгыз алма башында бышкан экен кызарып. Өз көзүмө ишенбей мойнум кетти кызарып. Силкип койсом топ этти. Чоңдугу чоң муштумдай. Тийбей койсом бардыгы болмок экен ушундай. Бул ыр силерге таанышпы балдар? Бул ыр менен силер даярдоо курсунда таанышкансыңар, балдар? Демек, бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп атат? Алма жөнүндө. Бүгүн биздин кичинекей темабыз алманын данегинин өнүшүнө байкоо жүргүзөт экенбиз. Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар балдар? Бул сүрөттө албетте биз көрүп жеп жүргөн алманын данеги, кичинекей гана болгон күрөң түстөгү бул эмне экен? Алманын данеги же болбосо уругу ичиндеги. Мына ошол данекти алып адамдар жерге көмсө, бир аз убакыттан кийин андан чырпык өсүп чыгат экен. Ошол чырпык жетилип отуруп, бир нече жылдан кийин чоң болуп чоңоюп, бизге мөмө берет экен. Алма бышкандан кийин эле кайра ошол алманы жесеңер, ичиндеги жанагы урук пайда болот экен, балдар. Эми бул жерде биз кыскача стикер аңгеме түзгөнбүз. Алма ичинде данек бар. Данекти жерге көмсө, андан чырпык чыгат. Бир нече жылдан кийин ал өсүп чоңоюп, бизге эмне берет экен балдар? Бизге мөмөсүн берет экен. Кайра эле ошол кубулуштар айланып келип отурат экен, балдар. Бул жерде сүрөттө эмне болуп жатканына көз салабыз. Балдар бакта алма терип жатат. Алманын жыты сонун, алма таттуу дейт. Кошуласыңарбы, балдар? Анда биз алманын пайдалуу жактарына токтолсок. Бир алмада 25% С витамини бар. Алма ашказандын иштөөсүн жакшыртат, адамдын организминде пайдалуу кальцийлерди пайда кылат, тишти бекемдейт. Демек, алманы биз жууп эле жей берсек жакшы болот экен. Бизге пайдасы көп экен. Мен силерге суроо бере кетсем, алманы сүрөттөп көргүлөчү. Алма кандай формада, кандай түстө болот, балдар? Силер алманын кандай пайдалуу жактарын билесиңер. Ошондой эле алманын кандай түрлөрү бар, силерге кайсы түрү жагат. Мен өзүм дагы силерге алма боюнча айта кетсем. Биз 2 алманы алсак, балдар, 2 алманы алып туруп, жакшынакай кылып жууп туруп, бирөөсүн коюп коелу. Экинчи бир алманы жерге аябагандай катуу ура берели. Андан кийин коюп койсоң, дагы деле ошол алма турган болот. Бирок силер бирөөсүнө
күрөсүнөңүздөр жалаң гана жакшы сөздөрдү арнагыла. Сен татынакайсың, сен сонунсуң, кыскасы жакшы сөздөрүңөрдү. Ал эми жанагы жерге урулган алмага жалаң гана жаман сөздөрдү арнап айткыла. Андан кийин эксперимент жүргүзүп көрөбүз. Дагы кошумча тапшырма суроолорго жооп берип, алма жөнүндө кызыктарды билип, менин өздүк баракчама жөнөткүлө балдар. Балдар, бүгүнкү сабактан силер жакшы маалымат ала алдыңарбы? Анда мен бүгүнкү сабакты жыйынтыктоодо бир ыр ырдап бергим келип турат силерге. Бул ырды дагы силер билесиңер. Жардам бердик, алма тердик, биз колхоздун багынан. Жанга кагып, күнгө жайып, койдук дагы жаңыдан. Жанга кагып, күнгө жайып, койдук дагы жаңыдан. Бул ыр күз мезгилинде түшүм алган маалда ырдалат балдар. Анда саламатта калгыла.